Жазак айылында дагы бир кайгылуу жол кырсыгы, тургундар коопсуздукту талап кылууда. Жалал-Абад облусунун Ноокен районундагы Момбеков айыл аймагына караштуу Жазак айылында жол кырсыктары токтобой келет. Кыска убакта бул аймакта 5 адам жол кырсыгынан каза болуп, акыркысы бүгүн 23 жаштагы кыздын өмүрү кыйылды. Штраф жазып атат онунга. Кызылды өткөтүп атат да. Калтагам жерде негизи. Сен гангыр башталарам. Эгелери кантса көзө азыр. Алып кетти. Башкалардан бири гурурда даянып чыкса. Машина. Şerge geldim onu süzüp. Tepseli öyle ötüp ketken okşayt bana öyle. Neye götsüz beni. Cüzdün aşık kelgen bu cüzdün üstünde. Öte kattı gelgende. Şu жерге çengeli özüm toktata albağa maşına bilbeyim. Бұл жерге чейин токтоо келген өтө катты келгенде мына оны сүзүп туруп анан токтогон ол шактан. О светофордон жерге чейин келген окшойт. Катты келген да бул. О светофордон уруп адамды. Анан ушул жерге чейин токтобой келип жерге урум токтогон да. Өтө катты келген. Светофордон өтүп кетаткан, полосадан өтүп кетаткан адамды урган. Ягынча алыстыкта. Ушунча жерден токтоп албай анан келгенде насмерть сүдүрөм кеткен да бул байкушты. Мына кийин больница алып кеттик да мына светофордон урган. Алып кетти. Бул светофордон урган мынакей. Светофор жактан. Ушактан шака чейин сүдүрөп келген да. Мынакей светофор. Пакет берилсе да байкуш. Полосадан урган. Он жерден урган экен да. Окуя айыл ичиндеги жөө жүргүнчү өтүүчү өтмөктө болгон. Жол белгилери жана светофор болгонуна карабай, айдоочу токтобой өтүп кеткен. Айылдыктар бул көрүнүшкө өнүмүшкө айланып, жашоочулар үчүн чоң коркунуч жаратып жатканын айтышат. Жергиликтүү тургундар тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылып, коопсуздукту камсыз кылуу максатында аталган өтмөккө жол тосмо башкача айтканда, лежечий полицейский коюуну жана акылдуу шаар концепциясынын алкагында камера орнотууну өтүнүшүүдө. Алар жол эрежесин одоно бузгандарга катуу чара көрүлүшүн талап кылышууда. Биз күн сайын кооптонуп жашап калдык. Балдарыбызды жалгыз көчөгө чыгара албайбыз. Эгер чара көрүлбөсө, бул кырсыктар уланат, дешет айыл тургундары. Ayta turgan nerse ушул бир жылдын ичинде эле ушул трасса жолунда 5-6 болдук да 5-6 жаш кыздар балдар кайтыш болуп кетти ушул баягы кырсыктын айынан. Эми айта турган нерсебиз ушул Кудайдын акыл берген да, акыл бергенди үчүн мына акты караны ажыратабыз тура, мына жакшы жолго басабыз, жаман жолго кайтабыз дегендей. Мына ушу акыл берген үчүн мындай знактар коюлат, баягы трасса экен деп айтылат, мына кичине жол, мына чоң жол экен деп айтылат да. Бирок ошонун дагы бир кемчиликтери болот да, ушу мына трасса жол ар бир айылда трасса жолдордо бир кемчиликтер болот. Бул ушу кемчиликти жамаат азыр сүйлөшүп чечиштик.
şunu bir başçılarla kayrılsak dep mына жамаат баардыгында жаштар турушат кайрылсак деп ошол эми баягы өлүмдү эмне деп коет алдын алган жакшы да баягы орну неме кылгандан көрү дарылагандан көрү алдын алган жакшы деп коет да ошон үчүн азыр деле кеч эмес да мындай алдын алсак дагы кимдир бирөөнүн балким ушул себептен өтө турган немеси бардыр ошого алдын ала кимге өкмөткө кайрылабызбы же болбосо акимге же болбосо губернаторго кайрылышыбыз керек болсо кайрылып ушу жолдун эрежелерин толуктап же болбосо баягы гаи кызматтарын көбөйтүш керекпи же болбосо знактарды көбөйтүш керекпи же болбосо баягы камераларды ишке салыш керекпи ошолорду салса мындай токтобойбу ушундай баягы кырсыктар деген мындай неме менен айтып атабыз сүйлөшүп атабыз жамаат менен ушуну кайрылып кетет эле ушу башчыларга акимибизге кайрылабыз эми акимибизге нокең дары аким башчы болот да ошо акимибиз ушуну карап мындай караштырып жаштардын келечеги үчүн кичине пешене тер кылып мындай ойлонуп койсо жаштар узагыраак жашайт эле да ошон үчүн жамаат ушул нерсени кайдыгер карабаса бир үйдөн бирөөсү өлсө ал меники өлгөн жок дебейди баардыгыбыз ушул жердин тургунубуз да туурабы ушул жердин тургуну болгондон кийин баардыгыбыз тең кайгырышыбыз керек да ушул мусибаттын да тең бөлүшүбүз керек үй бүлөгө таштап койбошубуз керек тең бөлсөк баягы үй бүлөдөгү мусибат жеңил болот көп адам баягы ырысалды ынтымак деп коет го баягы ырысалды ынтымак деп окугансыңар баардыгыңар ошол күч бирдикте дегендей ошондуктан кайрыла турган нерсебиз айта турган баягы сөздөрүбүз ушу башчыларыбызга болуп атат эми ушуну жол эрежелерин толуктап карап көзөмөлдөп мына камераларды күчөтүп анан ушул штрафты салыш керекпи дейбиз же кандай Штраф көбөйтүш керек. же болбосо мындай Ближайший полицейский же трехножка. Же камера трасса койсо болобу болбойбу ошону мисалы мына оштун жолунда бар го баягы билесиңерби ошол жерде баардыгы баягы секиндеп өтөт да ошол жерде да тынч да эми баары же болбосо ал болбой турган болсо башка бир себептерди кылыш керек эми алар кылбаса биз карапайым калк эмне кылабыз таш көтөрүп чыгыш керек болот да башка эмне кыласың анан шопурду мына ушул жерден намазга чыккандай көрүп атабыз 200 миң өтөт окшойт албит баягы чет элдин машиналарычы эми алар укпайт экен да баягы элдичи карабайт деле экен же тоготпойбу ошон үчүн ошолорго ушул чоңдорубуз баягы бийлик эгелери карап ушуларга элге бир жардам көрсөтүп койсо деген бир сураныч жамаат менен ушуну чечтик да эми бул кызыбыз курскага чыккан эмес 22-23-кө чыкты канча чыкты 23-кө чыккан карындашыбыз эле эми ал сал улгайып калса дагы эми кайгырбайт элек жаш өткөндүгү үчүн өтө кайгылуу экен да кыйын экен бул нерсечи бизге ушундай билинди бирок ата энесине кандай билинди билбейбиз го бирок бизге деле оор сезилди да себеби жаш болуп атпайбы эми бирок тагдыр айтылган тагдыр бирок тагдырды дуа менен аракет менен өзгөртсөк болот да мындай жакшы иштерди кылып ушу тагдыр экен деп жата бербестен ошол тагдырды жакшы жакка өзгөртсөк болот да себептерин кылыпчы мына балдар даяр ошол нерсеге келип мамлекетибизден келип жардам кылабыз десе мына чыгабыз да жалпыбыз чыгып туруп каралашып ушул нерселерди кылып алдын ала аракет кылабыз рахмат кайдыр ушул себептер ушул болду.